Педагогторду көрүп атасыздар, азыр бул өтө көйгөйлүү маселеге айланып баратат да. Окуучулар жулмалап атканы, чапкылап атканы, түрткүлөп атканы, сөккүлөп атканы бул акылга сыйбай турган. Биздин наркыбызга дагы, биздин салтыбызга дагы, биздин ыйманыбызга дагы туура келбей турган нерсе да. Мугалимдибиз мөмөлүү дарак десек, анда ошол мөмөлөр өзүнүн бутагын жеген мөмө болобу? Бутагын сындырган мөмө болобу? Бул жерден ойлонуш керек. Мугалим, эне, мугалим ата, мугалим ага, мугалим эже. Биз салтыбызда ошол энесиндей болгон адамды барып окуучу сөгүп атат да, мисалы. Бүгүн мугалимди сөккөн бала эртең энесин сөгөт. Бүгүн мугалимди сотко берген бала эртең атасын сотко берет. Ошон үчүн бул жерде биз мыйзамды демилгелеп атканыбыздын себеби ошол. Албетте балага ата-эне милдеттүү. Ошол жаш курагы жетилгенге чейин ата-энеге болгон айыптар коюлуп атат. Бул мыйзам азыр талкууда, коомдук талкууда. Коомубуздан дагы пикирлерди алып атабыз. Биздин азыркы биринчи мыйзамыбыз ушул болуп баратат. Башкача айтканда, эгерде мен окуучу катары кайсыл иштерди кылсам мен ата-энем айыптар тартат мыйзам боюнча. Эгер сиз жазып аткан мыйзам боюнча. Биз жазып аткан мыйзам боюнча, эгер сиз окуучу болсоңуз, сиз мектепке барып чалпоо болсоңуз, көзүңүзгө эч нерсе көрүнбөй, ата-энеңиздин акчасына маарып аткан болсоңуз дагы барып алып, мугалимди тоготпой, аны шылдыңдап, күлүп, келип мугалим бир нерсе десе тура калып сес көрсөтүп, аны ары түртүп, телефонго тартып, шылдыңдап, чаап, ушуга чейин барып атышпайбы? Мына мугалимдерибиз ишин таштап кетип атат. Ал инсульт болуп больницага жатып калып атат. Бул эмне деген? Эгер сиз ошондой боло турган болсо, 14 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө 2000 сом иретинде айып булуу, 16 жаштан жогору 4000 сом. Эгерде бир жылдын ичинде кайра дагы эле ошол окуучу сиз кайталай турган болсоңуз, анда анын ата-энесине же болбосо ата-энеси жок болсо, башка өлкөгө кеткен болсо, мүмкүн жакындарына кимдир бирөөгө ошол мыйзамдуу түрдө бала ким жооптуу болуп калса, ошол айыпты тартат, ал 5000 сом экинчи жолу кайталанса. Же болбосо административдик атайын чара көрүлөт. Бул 3 күндөн 5 күнгө чейин. Окуучунун өзүн эмес, ата-энесин камоо каралып атат. Демек мен бир бейбаштыкты мектепте 2 жолу кыла турган болсом, мен атамды 3 жолу кылып кайталай турган болсом, мен ата-энемди 3 күндөн 5 күнгө чейин камап коет. Камап койсо болот. Ушул мыйзамда ушул бар да. Себеби ата-эне жооптуу болуш керек, балдарды камабаш керек. Эгер биз балдарды камоо менен өзү коомду жакшырта албайбыз да. Камоо бул өспүрүмдү камаса, анын психологиясына доо кетет. Эми дагы бир нерсе бар да, мисалы ошол эле окуучу мугалимге кылган терс нерсесин далилдеш керек, бул биринчиси. Макул, далилин таптык дейли. Бирок жанагы категорияга бөлөбүз да. Анын ошонун ыкмалары барбы? Мисалы сөксө мындай болот. Тил албай койсо дегенде ал дагы мисалы кээ бир учурда болот да, мыйзам ушундай жазылган, бирок аны каалагандай талдай берсең болот. Ооба, ашкере. Бул жерде так жазылып турат. Ашкере ыдык көрсөтсө. Эми тил албай койгон окуучулардын арасында болот. Бор алып кел десе алып келбей койгон. Кээ бир мугалимдерге аша чабып кетиши ыктымал. Кээ бир мугалимдер тарабынан дагы болушу мүмкүн да. Бирок жанагыдай өзүңүздөр коомдо көрүп аткандай, соц тармактарда көрүп аткандай, мугалимди каткырып, шылдыңдап, түртүп, аны чаап, мындай бир кор болуп атпайбы бу жерде? Ошол болгон мезгилде гана да бул жерде так жазылуу.